айтышат да сизге. Таң калам, эмне пайдасы бар ошо? Эми мындай да ким? Умар. Негизи негатив жазган хейтерлерди окубайм деле. Башында бир эки окуп көрдүм. Окуп көрүп андан кийин окубай калдым. Неге дегенде мындай да. Таза суу үстүндө болот, таза суу. Астасаң, асты канализация болот. Ошо интернеттин канализациясы түшүнөм да. Карап турсаң, таза биз высокий идея, идеология, акыл эс, ой пикир, сунуш, күлкү тамаша, ыр астыга алып жүрчү биз адамдар, таланттуу адамдар. Үстүндө адамдардын үстүндө жүрөбүз постоянно. А мусорлор астына жүрөт. Ошо астына кирип алып, астына комментарий жазып, канализацияда болот. Же болсо суу, родник, таза суу үстүнөн агат мындайчы. Үстүнөн агат да. Таза суу мындай үстүнөн агат. Тура шаркаган суу. Таза болуп алсаңыз, таркап өзүнүн нарықтын энергия, электрический энергия Өзбекстандан бери пайдаланып аткан, ГЭСтер пайдаланып аткан суу, ошо ГЭСтерди суунун энергия мощностун, кубаттуулуктун башатында мына менин жерим нарынан чыгат суу. Арклаган. Нарынын суусунун касиети менен биз даркап биз ушуну окуганбыз. Любой революция, даже керек болсо 16-жылкы көтөрүш илгерки Россияга каршы биздин Кыргызстандын нарынан чыккан. Могу биздин 2005-жылкы, 2010-жылкы революциялар да биздин нарынан чыккан. Эч эмесине карап көргүлө, Google'да карап көргүлө. Анан биз ошондой аркап үстүнө таза аккан суубуз, канализация билесиң, астынан агат мындай. Канализация биз адамдардын эмеси туалеттен аккан астатага астынан агат. Ошондой эле жана комментарий жазган негативтерин бүт мен аларды мусор деп атайм. Мусор. Мусор деп коюм аларды шакалдарды. Жасай бербей, оюна кергенде оттоп. Биз деген тазабыз. Алар мусор. Аста жасай берсин. Мен алар мусорго теңелбейм дагы. Негизи баягы бир китепти окуп калгам. Негизи 80-20 деген закон Паретто деген болот экен да, уккансызбы? Ушул 80% негативчиктер болот экен да, чынын айтсамчы. Баягы бир сөз бар. Ноокатта Деву деген жер бар экен да. Ушул жакка карга барат экен. Ушул Деву деген жерге карга барат экен. Кандай гана мындай мусор жерлер дейт экен да. Анан ушул карга барган жерге көпөлөк барат экен. Көпөлөк барып, кандай гана мына сонун гүлдөр дейт экен да. Кудду ушундай экөө эле бир жерге барат. Бирок экөө дагы өзүнө керектүү сөз, өзүнө керектүү нерсени алат экен да. Кудду ушундай мына подписчиктер, мына адамдар өзүнө керектүү мына деңгээлине, мышлениясына ылайыктуу нерсени алат экен, калганын мына башы көтөрө албаганы мына негативди жазып салат экен деп ойлойм да мен дагы. Ошондой эле сизге дагы мындай карап атам, бул мисалы жакшы сүйлөп атат, жакшы ырдап атат дейм. Таланттыгыз да, любой адамдын мисалы таланты болот. Кимдир бирөөнү көзү көрбөсө дагы мисалы таланты болот. Кудду ушундай талантыңыз бар экен, неге сүйүп атат деп акыры мындай прямой эфирге мына чыктык да, ачыгын сүйлөп, неге андай негатив дейишет деп акырын таптым. Караса адамдар өз деңгээлине ылайыктуу сөз жазат экен, деңгээлине ылайыктуу сөз нерсени көрөт экен да. Мен ушундай деп ойлойм. Жамандалбаган кимдер бар? Мисалы пайгамбарлардын бүт жамандашкан. Мисалы Иисус Христосту ас салышкан даргага. Юнус пайгамбарды Мекенен кууп чыгышкан. Ал Мекенине, элине таарып кетип баратып, кит жутуп алган океандан. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарды ташбаранга алышып, ташбаранга алышкан бир Таиф деген кыштактан. Кепичи толгон болгон. Пайгамбарлар баары ошондой куутуп көрүүдө. Муса пайгамбарды билесиңер, киносу бар. Аркасынан кууп келатып, фараондун аскерлери Кызыл деңизден өтүп кеткен. Эсиңерде? Пайгамбарлардын баары жамандалган, баары куутукталган, баары жаманаттуу болгон. Баары деген ошо пайгамбарлардын баары кыршаят деген атка конгон. Куранда да жазылган, Куранда да айтылган. Пайгамбарлар бар. Анан пайгамбарлар жаман болуп аткандан кийин биз эмне болуп калыптырбыз? Любой биздеги деле алыс кетпей эле биздин тарых мына. Кече эле мактап аткан Акаевди 5 жыл жамандашты. Андан кийин кеткен Бакиевди дагы 5 жыл жамандап бүтө албай 10 жылдан бери жамандап келатат. Кече эле этегинен намаз окуп аткан Атамбаевди мына бүгүн баары сөгүп отурушат. Мен антип алардан ошо көпчүлүктөн айырмаланып мен бетинен эле айтчумун. Алар бар кезде эле качып кете электе эле, камалып кете электе эле беттерин айтчумун президенттердин. Анан баары азыр чөйлөрдө болуп, жашынган жерде шакаларда болуп чыга калышып, ит жеп үрүшүп аркасынан.
Лучше бетке сүйлөгөн жакшы. Көчүктөн үрбөй. Туура. Анан Эми любой жерде каршылык болот экен да. ооба. Мына подписчиктер сураматат да. Ырдап бербейби Нурлан аке деп. Ыр сыр билбейсизби? Жа эме өткөндөгү түз эфирлер тиги Акылбек Үсөнов менен Московский досум менен бияктагы журналист Анарбек да ким Баланчаев менен андан кийинки ушу прямой эфирлер күндүз болгон саат 5-те, 4-те болгон. Анан андыктан ырдап берип үйдө музыкальный центрде коюп ырдап берген аларгачы. Анан то есть ошодо көрүп аткан көрүүчүлөргө. Азыр болсо түн ортосу болуп кетти, 10:30 болду. Анан азыр ырдап баштасам кошуналар кипиш болот го дейм, ыз чогушот го дейм. Анан Туура. Жакшы, эми мисалы мен сиздин от души урмат кылам, Нурлан ака. Эми баарыбыз эми тинч болгонубуз жакшы негизи. Подписчиктер көп нерсени жазат чакта. өзүң кандайсың? Эмне кыласың? Эмне жумуш кыласың? Ашиге блогер деп окуп калам мен сени. Ооба, мен блогермин, өзүм сетевой бизнесте иштейм. Сетевой маркетинг да? Блогерлик жакта алып барам. Бардыгы жакшы менде. Просто блогер болуп чыгып атканда негативдер мени күтүп алды го. Кош келдиң алтыным деп. Эми негативтерди сен окуй эле кой да. Ал жакта эмне кыласың окуп? Андан көрө түз өзүңө мага болгон суроолор менен мен менен баарлашып маектешет да. Окуп аткан, көрүп аткан көрөрмандар, подписчиктер өздөрү вывод чыгарып алышат да. Анан мисалы мен алман деле чыгып атат, мен вообще окуган жокмун. Айтып атпайм мен бул жаман жазса хейтерлер булар айтып атпайм, бул канализация айтып атпайм. Канализация интернетте жанагы интернетти эме деп коет канализация. Ыпластык балик деп. Ошолар балик деп аткан ошолар да. Хейтерлер, жаман ойлуулар, жаман пикирлүүлөр, көрө албастар, кашактар, ошолар да. Буларга маани бербей эле коюш керек. Туура. Эме деп коет го, свинья ищет где там грязь дейт. Булар свинья деп эле коюш керек да. Чочколор баягы ыпластыкты издеп жөнөшөт туурабы, чыла баткакты издеп жөнөшөт. Чочколор, а бул чочколорго окшоп бизде хейтерлер арасында хейтер болуп биз чочко эмеспиз да. Туура, братан. Эми мындан кийин дагы бир-эки ырдайсызбы же токтотуп коесузбу баягы? Жо, эмнеге токтолуп калгандай, во-первых, лажа болгон жокмун, наоборот, мына профессионал ырчылар өздөрү чакырып атышат студияга, кел ырдайлы, дуэт кылалы деп чакырышты. Эрнест Жошов деген аранжировщик ошолор айтты. Голосуңуз тенор, лядан сиге это высокий нота дейт да, высокая нота дейт да. Любой, то есть бул высокий нота менен, высокий мындай голос менен любой эмени алып кете бересиң дейт да, любойду. Любой ырды алып кете бересиң дейт да. Низкий кылып деле баягы Витасты акапелла ырдабадымбы? Мен Витасты акапелла сосуп койдум эле баягы. Звезда деген ырдынын припевин. Көрдүң да? Бир жума деле интернеттен ар кайсы страница сайттардан, интернеттен, ар кайсы эмелерден, страничкалардан эсептеп көрсөм миллиондон ашып 1,5 миллион болуп кетти просмотр. 1 мүнөттүк эле эмеден. Туура, жакшы болду. Мен дагы билим күчтүү чыгарыптыр дедим мен. Сонун эми аракет болсо эле болду да баары. Өзүң Ошто турасыңбы же Бишкекте турасыңбы? Өзүм Оштомун. Жакшы. Ошол жалаң эле кыргыз балдар менен күжүң боло бербей, Кыргызстандын көп улуттуу, ынтымактуу мамлекет болгондуктан арасындагы народностордун өкүлдөрү менен дагы ошол мамиле түзүп, пикир келишип коеюн деп чыгып атам. Бүгүн сиз менен чыксам, мына азыр көрүп аткандарга азыр реклама катары айта кетейин, эртең орус улутундагы кыргызстандык жигит бар, Михаил Мырза деген. Эртең буюрса примерно ушул маалда 10 жарымдарда чыгам прямой эфирге. Өзү кыргызча сүйлөгөн орус бала Михаил Мырза деген. Бүгүн Өзбек улутунда сиз менен чыктым. Ошол дружба народов деп туруп, 2 жол өзбекче ырдадым, уксаңыз керек, өзбекче ырдадым, жактыбы жаккан жок сизге? Мен жайыл өзбекче
Эме өзбекче ырды бустун дейт да. Эме деген жана бар го жана жас өзбектарында. Эмесинде текстинде танха ой деп жүрөт, танха ой. Танха ой дегенди атыргүлөр ашты чырай, атыргүлөр ашты чырай деп башталат го, чырой. Анан танха ой деген танха ой деп жүрөт. Жок, танха ой. Бул мен неме деп түшүндүм? Утра, танга ойбу, танка ойбу. Мен танха ойду окудум текстинде. Интернет текстин ошон танха ой деп жүрөт. Анан ошону туура эмес салып койдум дейт да. Андай сөз жок Өзбекстанда. Tank oy var ova. Siz başkaça okupsuz da. Жок, танха ой деп жүрөт. Мен сизге ишенбесең жиберем ошол эмес текстинчи. Танха ой деп жүрөт. Танха ой деп жүрөт, жүрөт текстинде. Tankı oy olur. Tankı oy. Танка ой бу. Мен танка деп эле десем ал бирөө эми текстинде танхо деп жүрөт. Танхо деп жүрөт. Танхо ой деп жүрөт. Oşonu ki ne? İçine özgürtü kiritip ırzası dağı bir üçlü çıkarttı al bayağı. Hatta üç bölgen ırza al ki. Зато мен музыка тон тональностьтан кеткен жокмун да, туурабы? Может, сөзүн кичине бузуп алдым, возможно. Эме кавер болуп калды. Зато ыргагынан чыккан жокмун да, туурабы? Тональностьтан чыккан жокмун да. Музыкадан, обондон чыккан жокмун самойлаумен. Деп эле айтып атышат баары, өзбек туугандарды жасап атышат мага, молодец деп атышат баары. Аслында тиги зонада бир жыл кыртый режимде турбадым. Ошондо жалаң өзбек балдар менен отурдум. Оштук өзбек балдар менен жана четырехместный хатада өзбек балдар менен отурдум. Ким эле аттары? Шухрат. Өзбек ашыналар менен ошо бир жыл мен зонада бир жыл кыртый режимде отуруп көрбөдүмбү? Ошолар өзбек ашыналары менен жакшылап отурдум. Чай пайлашып, хаха кармап. Анткени мусулманский, исламский деп мисалдар жапкан да ошо. Тиги биздин экстремистский статья жалаң ошо эмеге жабат да. Кыртый режимге жабат да, закрытый режимге. Белки чоңойлор аралаштырбайт. Аралаштырбайт да чоңойлор. Чоңойлорго ушундай да, билбейм, шарт кошпошкон аралаштырышпайт да. Аслында алар менен мушташып кеттир, ошо апшак мушташып кетип, бирок кыргыз балдар баштап берген мушташты. Мушташып чоңойлорго баш ийбей койгон да. Анда жакшы ака убакытта болуп калды окшойт. Подписчиктер дагы. Көбөйүп кетиптир. Жакшы, эмне жыйыштырып анда? Анда неме кылабыз, дагы сүйлөшөбүз го, Давай, досум, дагы сүйлөшөбүз. 20 мүнөт болуп турат, 20 мүнөт сүйлөшүп. Нормально, Ошо өткөн экөөбүз ошо сүйлөшүп жүрүп, бир жумадан бери колум эми бошоду. Мен адамдын көңүлүн кыя албайм. Айтып атам го, кыргызстандыктардын баарын жалпы сыйлайм, мусулмандарды. Өзбек болобу, орус болобу, кыргызстандык деген татар болобу, кыргыз болобу, баарын бирдей көрөм, баарын жакшы көрөм, баарын сыйлайм, урматтайм. Ошо сенин көңүлүңдү калтырбайын деп келдим. Атайчы. Макул, мындан ары байланышып туралы. Умар досум. Хорошо? Аслында тиги Зоновский өзбек досторумду эске салдың. Зонанын наргызын түшпөй эле кой. Ошол мына өзбекче мына популярный ырларды мына кичине өзгөртүп чыгарып алсаңыз мына хит болуп кетет да өзү. Мына комендантчиктер бар да. Ошол эле таркап берип каласыз деп көрөңүз. Ошондой дейсизби? Аны эми ойлонуп көрөбүз. Макул, сиздин сунушуңузду. Ойлонуп көрөбүз аны. Ийгилик сизге да. Хорошо.